урматтуу мекендештер, көз тийүү, бирөөнүн назары кирди деп айтылат да. Муну биз эң туура түшүнүшүбүз керек. Эми албетте бизде, мен дайыма айтып келем, официальный медицина бар жана альтернативный медицина бар. Официальный медицина бул жөнүндө окугусу да келбейт, айткысы да келбейт. А биз альтернативный медицина или интегративный медицина. Биз да врачпыз, бирок биз натуралдык ыкмалар менен дарылаган врачтарбыз. Биз ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Демек, альтернативный медицинада биз айтабыз, ооба, адамда терс энергия жашайт. Мына сүлүк боюнча эң кыйын профессор Савинов ушул өзүнүн китебинде, мына биз дайыма эле кичинекейибизди окуш элек го, жердин 7 кабаты бар депчи. Мына ошо жердин 7 кабатын бул ушул медицинада көрсөтүп кеткен да. Жердин 7 кабаты. Биринчи кабатын физическое тело дейт. Андан кийин эфирный тело, дальше астральный тело, ушундай ментальный, ушинтип жердин 7 кабатын көрсөтөт. Ошол биринчи кабат, жердин биринчи кабаты бул физическое тело. Значит, ушул жерде биз адамдар жашайбыз. Бизден энергия чыгып турат. Энергия, оң энергия жана терс энергия чыгат. Качан адамдан терс энергия чыгат? Эгерде адам бирөөнү жаман көрсө, эчтеке жакпаса, дайыма эле кыжырданып жүрсө, бул жерде бир ыза кармап алып туруп, эми муну айтканга туура келет, конечно, кээ бирки келиндер кайненесин жаман көрүп ыза кармап жүрөт, бирөөлөр кайнсиңдисин жаман көрүп ыза көрөт, бирөөсү кайнагысын жаман көрөт. Кыскасы, адам заты, адамды жек көрүү, бул терс энергия. Адамга ыза кармап, ошол адам жөнүндө жаман ойлорду сүйлөп, мына жерге ыза кармап калуу, ушуга окшогон нерселер адамдын өзүндөгү терс энергиянын көбөйүшүнө алып келет. Демек, ошол адам менен сүйлөшкөндө, бир адам менен сүйлөшүп калды. Бирөөсүнүн ичинде көрө албастык бар, ыза бар, коркоктук бар, чечкиндүүлүк жок, жаман көрүү бар. Ошол адам менен бирки адам жакшы адам, ал дайым көңүлү ачык, адамдарга жакшы нерсе тартуулаган, позитивде жүргөн, дайым күлүп жүргөн адам. Анын оң энергиясы күчтүү болот. А бирки жаман көргөн адамдын терс энергиясы күчтүү болот. Мына ошол терс энергиясы бар адамдын энергиясы күчтүү болгон үчүн тиги адамдын эфирный тело, физический телосуна кирет дагы. Оң энергия менен терс энергия бири-бири туура келбей калат. Биз энергияны мындай түшүнүшүбүз керек. Сааттын жебесиндей болот биздин энергия. Мисалы, өттүн энергиясы өзүнчө айланат. Боордун энергиясы өзүнчө айланат. Биздин ар бир органыбыздын өзүнчө жылуулук берип турат. Өзүнчө ошол энергия айланып иштеп турганда, мисалы, өткө бир микроб кирип алды дейик. Ал микробтун да энергиясы бар. Демек, ал микроб минус энергия менен келет. А өттүн плюс энергиясы бар болчу, мынакы мушташып кетти дагы холецистит деген оору келет. Демек, адамга көз тийүү, адамга назар кириптир деген муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул кыргыздын ар бир макалы эң сонун бизге диагноз коюп кеткен да. Кыргызда айткан, кан барган жерде дар жатпайт деп, ичиң таза болсун деп. Анан ошо көз тийүүдөн алыс болгула, назар тийгенден алыс болгула деп бекер айткан эмес. Демек, жакшы адамда жакшы энергия айланат экен. Ичинде кара ою бар, ичинде жаман көргөн, гнев, страх, зависть болгон адамда терс энергия болот экен дагы. Ал оң энергия бар адамга кирип, аны көз тийип, ошол мезгилде кусуп башташы мүмкүн. Жакшы энергия менен терс энергия менен плюс энергия мушташып кеткенден кийин ал кусуп башташы мүмкүн, баш оорушу мүмкүн, алышашы мүмкүн, ар түрдүү жеңил дене оорусуна туура келет. Демек, рух оорусу бар экен. Булар көз тийүү, назар тийүү. Андан да күчтүүсү жин кирди деген. Эми ал тема боюнча башкача кетет. Бул ушул рух оорусу менен дене оорусу ушу бири-бирине байланыштуу экен. Рухта тетре энергия барбы? Демек, денеде сөзсүз түрдө адам ооруп калат экен. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө чындыгында баарыбыз мусулман болгондон кийин, алхамдулиллах, биз бири-бирине өзүбүзгө дем салып турганыбыз эң жакшы дарылоону бир түрдө ойлоймун. Урматтуу мекендештер, бизде психология, психотерапия,
психосоматика деген бөлүмдөр бар да. Бул бөлүмдөр бекеринен ачылган эмес. Адамдын эң биринчи психологиясы, мээдеги ойлору, мээдеги ой жүгүртүүсүнүн айынан, мына бул деле рухий оорулардын бир түрү болуп калат да. Ошонун айынан адам өзүнүн денесинде оорун алып келип алат. Менин профессорум айтат да, мен 40 жыл болду дейт да. Ал мен ушу менин профессорума 40 жыл болду ушундай метод менен, альтернативный метод менен дарылаганына. Мага эми 10 жыл болду, бирок ошон ичинен 4 жылдан бери билесиздер мени, урматтуу бекитиштер. Ошол айтат да, менде 40 жылдын ичинде дейт, эң негизги, эң коркунучтуу оору доброкачественный опухоль болобу, же рак болобу, мына ушул эки ооруда эң биринчиси ошол ойдун начар болушунан. Психосоматика дайыма жаман ойлордун ойлонуп, ыза болуп жүрө берген айынан ушул эң коркунучтуу оору рак жана доброкачественный опухольга алып келгенин мен 40 жылдык эмгегимде мен өтө мындай катуу ушуга мындай чоң баа бердим деп келет да. Ишендим деп. Өтө чоң ишендим деп келет да. Эми албетте ошон үчүн бул динде да айтылат да, сен бүгүнкү күн менен жаша дейт да. Кечегиге сыгылба дейт. Сен алдыңкыга сыгылба дейт да. Сен бүгүнкү күн менен жаша дейт. Бүгүн эртемен турдуңбу? Көзүң ачылдыбы? Сүйүн. Аллах бизди алып кетпедиби? Болду, силер сүйүнө бергиле. Демек, бүгүн бизге акча берсе дагы, бүгүн бизге акча бербесе дагы биз күлүп жайнап позитивде жүрүшүбүз керек. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, психосоматиканы оңдоңуздар. Ойлорду оңдоңуздар. Канчалык сиздер ой жүгүртүү менен ойлорду жакшы жакка, позитивге, көңүл ачууга жумшасаңар, силерде оору болбойт. Мен ушундай адамдарга таң калган, рак оорусун койгондо дагы менде ал оору жок. Мен аны менен оорубаймын. Эмне үчүн мен аны менен оорушум керек экен деп онкологдорго ишенбей, өзүн өзү жакшылап кеткен адамдар бар. Силер буга ишенишиңер керек. Себеби биз врач болуп аларды көрөбүз да. Күнүгө көрөбүз. 4 жылдан бери келип аткан элдер, ушу 4 жылдан бери келип атканда дагы мен адамдардын ушул эки категорияга бөлүп калдым да. Мага эми мурун эле айткан болчу профессор, мен эки категорияга бөлдүм. Психосоматикасын оң жакка бургандар сөзсүз түрдө рактан да жакшы болуп кетип атат. Урматтуу мекендештер, буга силер ишенишиңер керек. Ал эми мен рак болуп калган турган, болду, мен өлдүм, мен кеттим, бүттү, мага жашоонун кереги жок дегендер чындыгында бул дүйнө менен эртеле кайрылышып кетип атат. Мен ушундай эрки күчтүү адамдарды көрдүм. Жок, мен оорубайм. Мына биринчи могу жерге жазып туруп, чындыгында Кудайга тыштап койгон жакшы. Ооруну Кудай берет, шифаны да Кудай берет. Биз только себепчибиз. Адам өзү да себепчи. Адам өзүн өзү ошого күнүгө мен сонунмун, менде эч кандай жаман оору жок. Мен эң сонунмун, мен бактылуумун. Урматтуу мекендештер, эртемен тургула дагы терезени карап туруп, сонун жакты, дарак болобу, кар болобу, силер ошол жакка карап туруп, ушундай ошону көр. Көз эң сонун нерсе. Или силер булактын суусун карагыла, или агып аткан сууну ушундай бир 5-10 мүнөткө карагыла. Көздүн энергиясы абдан жакшы энергия. Карап туруп, анан көзүңөрдү жумгула дагы, өзүңөрдү ичиңерден ушунчалык өзүңөрдү мактагыла эле. Денеңерде мурашки кете баштайт, денеңер дүркүрөп, ушундай сонун болуп, көзүңөрдү ачканда абдан сонун болосуңар. Демек, адам өзүн өзү жерге тыгып алат экен, адам өзүн өзү ар түрдүү оорудан жакшы кылып алат экен. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, жакшы ой менен жашагыла. Бизде эми муну гипофиз, гипоталамус деген медицинада ушундай эки орган бар. Сен көзүңдү жумуп ойлоносуңбу, көзүңдү ачып ойлоносуңбу, бирөөнү тиктеп туруп оюңа кетти, баары берге жазылат. Гипофиз менен гипоталамуска жазылат. Демек биз ошол гипофиз менен гипоталамус медицинада бул Кудай Таалага ишенип кой деген сөз да. Сен ниетиңди берип кой. Болду, мен Кудай мени жакшы кылат деп кой. Болду, калганын жасай бер. Ар бир оорудан айыгып кетишиңерге мен чындыгында мен буга өтө ишенем. Урматтуу мекендештер, позитивде жашайлы. Күн суук болобу, күн ысык болобу, дайыма жакшы жашайлы. Дайыма бири-бирибизге жакшы сөз сүйлөйлү дагы. Эң сонун күндөрдү өткөрүүгө Кудай насип кылсын. Саламат болуңуз.